Президент Сооронбай Жээнбеков энергетиктер күнү Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Айбек Калиевди кабыл алып, жалпы абал тууралуу сөз болду. Мамлекет башчы энергетикалык тармак өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө чоң салым кошкон алдыңкы тармак экенин белгиледи. Калиев энергетикалык системадагы жагдайга токтолду. Бүгүнкү күндө Кыргыз энергия системасында абал туруктуу. Мынакей жакында эле 2 күн мурун Токтогул КЭСиндеги жаңы трансформатор номер 2 трансформатор ишке кирди. Токтогул КЭСинде трансформатор ишке киргени менен мынакей Токтогулда КЭСтин кубаттуулугу 1200 мегаватт түзө баштады. Ал жерде кубаттуулук көбөйгөндөн баштап Бишкек шаарында кубаттуулук 420 мегаваттан 350 мегаваттка чейин түшүрүлүп атат. Бул ошо баягы отунду ана акчаны үнөмдөө үчүн жасалып аткан нерсе. Энергетик эң кадырлуу кесип. Бул кесиптин ээлери күнү түнү дебей, майрамга карабай иш үстүндө. Эркинбек атасы жана агаларынын жолун жолдоп, энергетик кесибин тандап алган. Ал жаш болсо да, азыр көмөкчү ордондун биринде жоопкерчиликтүү жумушта иштейт. Биздин кызмат ушундай, сиздер көргөндөй, орусча сөз менен айткандай, защита кылабыз, пацан защитасын. Бул ар кандай короткий замыкание, ошо кымбат жабдуулар турат биякта, трансформаторлор, ошолорду сактап, алдын ала сактап өчүрүп калыш керек да, короткий замыкание болгондо. Энергетика өтө оор, бул жакты билиш керек, билбесең иштей албайсың, ар дайым коркунучтар болот, коркунучтардын жанында иштейсиң. Кубаттуулугу 1,5 эсеге жогорулаган Бишкек жылуулук борбору биринчи кышты тосуп жатат. Тести жаңылоо өлкөдөгү ири долбоордун бири. 2014 жылы 3 этапка бөлүнгөн иш 2017 жылы жайдын акыркы күндөрү аяктап колдонууга берилип, 2 эсе көбүрөөк электр энергиясын иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Мурун бузулган 8 буу казандын 5-өө иштен чыккан болсо, 3-өсү эскиргенден улам төмөндөтүлгөн кубаттуулукта. Башкача айтканда, ар бири саатына 116 тоннадан буу берчү. Азыр жаңы коюлган буу казандын бирөөсү эле саатына 710 тонна буу чыгарат. Ал эми 2 турбогенератор 150 мегаваттан жалпы 300 мегаватт кубаттуулуктагы электр энергиясын чыгарат. ТЭЦ жаңылана элек кезде жалпы кубаттуулугу 606 мегаваттка жетсе, жаңылангандан кийин ал көрсөткүч 812 мегаваттка чейин көбөйдү. Бул эки энергия блоктун эң негизги айырмачылыгы болуп, бул жергиликтүү көмүрдү иштей алуусу. Ошон менен бирге натыйжада сырттан келген сырьёго болгон көз карандылыгынын азайышы, ошон менен бирге Кыргызстандагы ошо көмүр өнөр жайынын өнүгүүсүнө түрткү болду да. Иш ушуну менен эле токтоп калган жок. Алдыда энергетиктер ашчу белдер арбын. 2021 жылы ат башы ГЭСинин модернизациясынын бүтүшү пландаштырууда. Бул ат башынын эң негизгиси болуп, бул 35-40 жылга ошо иштөө мөөнөтү узартылат. Ири чоң долбоор Каса 1000 долбоору ишке ашууда. Азыркы учурда бул проект боюнча бардык каржылоо маселелердин баары толугу менен чечилди. 2018 жылдан баштап буюрса ошо практикалык реализацияга өтөбүз да. Быйыл эң ири Токтогул КЭСинин эскирген жабдуулары алмаштырыла баштады. 2022 жылга чейин баштан аяк жаңылануу болот. Ошондой эле 2021 жылы Камбар Ата КЭСиндеги 2 гидроагрегаттын ишке берилиши күтүлүүдө. Мезгилсиз жарык өчүрүүлөр жоюлуп, азыр адистер энергетиканы өнүктүрүүнү колго алган. Уланбек Тиканбаев, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал.